Саламатсыздар урматтуу деле көрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен өз тагдырыңды өзүң башкар деген темада маектешмекчибиз. Тагдыр дегенди эмнени түшүнөсүздөр? Мынтип айтат, тагдыры татаал экен, тагдырдан экен, буйруган экен деген нерселер дагы чындыгында турмушта кездешет. Бирок ал нерсенин бардыгына адам өзү себепкер болот экен да. Айтайын дегеним, биздин ар бир ойлоп аткан, кыялданып аткан нерселерибиз бул биздин келечегибизди түзөт экен. Эгерде дейт сен тагдырыңды өзгөрткүң келсе, анда сен жакшы ойлорду ойло, жакшы пикирлерди жарат, анан жакшы иш-чараларды аткар. Ошондо сенин тагдырың өзгөрөт дейт да. Эми тагдырды өзгөрткөндө качан гана адам дейт, өзүнүн жан дүйнөсүндөгү жалкоолукту, коркоктукту, тартынчактыктарды жеңгенде, анда адам ошол өзүнүн тагдырына жеңе алды, кыйынчылыктарга туруштук берет деген түшүндүрөт экен да. Чындыгында биз тагдырыбызды өзүбүз багыттайт экенбиз, өзүбүздүн каражатыбызды, өзүбүздүн психологиябызды, ден соолугубузду дагы багыттайт экенбиз. Мисалы, бүгүн күн бүркө өлүп турат десем, мынтип айтабыз. Ой, бүгүн ооруп калбасам экен, ушу бир аз чиригип турам деген болсок, албетте биз ооруп калышыбыз мүмкүн экен да. Мындан айтайын дегеним, биз качан өзүбүз кыялданган нерселерибизди, баш мээбизде жакшы нерсени пайда кылсак, ошондо бизде ийгиликке жетишүү, тагдырыбызды башкаруу, качан биз тагдырыбызды башкарганда ийгиликке жетишет экенбиз. Ийгилик бул өзү мындай, биздин күн сайын жасап аткан майда барат иш-аракеттерибиздин жыйынтыгы бул олуттуу ийгиликке алып келет экен. Ийгиликтүү адамдарда эки сапат болот. Бирөөсү жылмаюу, экинчиси болсо токтоолук. Эгерде сизде көйгөй жаралган болсо дейт, анда сиз көйгөйгө жылмайып караңыз дейт. Демек сиз жашап атасыз дейт. Ошон үчүн сизде көйгөй бар дейт. Көйгөйдү сүйүнүп чечиңиз дейт. Ал эми көйгөй дагы чоңоюп баштаган болсо, анда токтоо болуңуз дейт. Эгерде көйгөй жаратпай турган болсоңуз, сиз токтоо болсоңуз, анда сизде көйгөй эч кандай жаралбайт дейт. Андан сырткары адам качан жөнөкөй болуп калат? Жөнөкөй болгондо адам бардык нерсеге акылы жетип калат экен да. Мындай качан дейт, биринчи адам өтө көп кыйынчылыктарды көрүп сынганда жөнөкөй болуп калат экен. Экинчиден адам болсо ошол жакшы тарбия алганда жөнөкөй болуп калат экен. Демек жөнөкөйлүк сапаттан адам ийкемдүү болот экен дагы, өзү ийгиликке жеткенге умтулуп калат экен. Кыйынчылыктарды көргөн адамдын акыл эси кирип калат да, турмуш бизди тарбиялайт экен. Айтайын дегеним, эгерде сиз тагдырыңызды кантип башкарамын, кыйынчылыкта бул нерсени жөнгө салыш кыйын дей турган болсоңуз, анда азыртадан баштаңыз. Жаңы ойлорду ойлоп тагыңыз, оригиналдуу идеяларды жаратыңыз, ошолорду ишке ашырыш үчүн аракет кылыңыз, сөзсүз түрдө. Ийгилик өзүнөн өзү келе бербейт. Пайдалуу иш кылып, анан убакытты пайдалуу нерсеге коротконго аракет кылыңыз. Мындай сөз бар, эгерде сен өзүңдүн үстүңдөн иштебесең, өзүңдүн ийгилигиңди көрө билбесең, анда сенин ийгилигиңдин үстүнөн бирөө пайда көрүшү ыктымал. Же болбосо өзүңдү башкара албасаң, анда сени башка бирөө сөзсүз түрдө башкарат. Ошон үчүн тагдырды башкаруу бул өзүбүздүн колубузда. Дайыма турмуштагы тоскоолдуктарга чечкиндүүлүк менен карап, тагдырыбызды, оюбузду, пикирибизди түз нерсеге багыттанга аракет кылалы. Бардыгыңыздарга ийгилик каалаймын. Тагдырыңыздарды ийгиликтүү башкарып, ийгиликтерге жетишкенге аракет кыласыздар деп ишенем.